Кыздар балдар аянтчасында куурчак менен ойноп жатканда биз өзүбүздү лабораторияда жүргөндөй элестетчүбүз. Биздин башкы жетишкендигибиз анабена вариабилис өзгөчө штаммын алуу болду. Ал суутекти ушунчалык көп санда өндүргөндүктөн биздин жыйынтык мурда башка өлкөлөрдө алгандарга атаандашылат. Келечекте ал штамм суутекти өнөр жайлык өндүрүү үчүн колдонушу ыктымал. Мен өзүмдү ишке ашыра алгандай жана өз ордумдагыдай сезип жатам. Азыркы заманды транспортсуз элестетүү мүмкүн эмес. Бирок ал адамдарды, шаарларды жана өлкөлөрдү бириктирип, жашообузду ыңгайлуу кылып келет. Транспорт системасынын озгон арымда өсүшү экологиялык көйгөйлөрдү курчутту. Казылып алынган отунду колдонушкан унаалар, поездер, кемелер жана учактар атмосферага көмүр кычкыл газын жана уулуу түтүндөрдү таратышууда. Алар абаны булгап, адамдын ден соолугун начарлатып жана эко тутумга зыян алып келүүдө. Өзгөчө калың түтүн кадыресе көрүнүшкө айланып калган мегаполистер катуу жапа чегүүдө. Электр транспорт абанын булганышына каршы күрөшүүдө алдыга таштаган кадамдардын бири болду. Ал электр энергиясы менен иштейт жана уулуу заттарды чыгарбайт. Биоотунду колдонуу ошондой көйгөйдү чечүүнүн дагы бир келечектүү чечими деп эсептешет адистер. Ал энергиянын экологиялык таза булагы, аны өсүмдүк майларынан, азыктын калдыктарынан, суудан жана айыл чарба өндүрүшүнүн калдыктарынан алууга болот. Биодизель унааларды, поездерди жана деңиз кемелерин кошо алганда транспорттун ар башка түрү үчүн ылайыктуу, туура келет. Казакстан окумуштуусу Ардак Какимова экологиялык таза отун алуу жагында маанилүү ачылыш жасаган. Ал салттуу ыкмаларга салыштырылган олуттуу өлчөмдөрдү өндүрүүгө боло турган бактериялардан штаммды аныктап чыккан. Ошол изилдөө экологиялык таза энергияны арзаныраак кылууга жана айлана чөйрөгө тийгизген зыяндуу таасирин азайтууга жардам берет. Менин изилдөөлөрүм цианобактериялардан суутек алууга арналган. Цианобактериялар бардык жактарды байлаган өзгөчө көлмөлөрдө көп сандарда болот. Ал фотосинтез процесси аркылуу суутек өндүрүү үчүн жарык менен сууну колдоно алышат. Алар өндүрө ала турган суутек ал отундун салттуу түрүн алмаштыра алган таза жана экологиялык таза энергия булагы. Ошентип биз лабораториябызда цианобактерияларды изилдей баштаганбыз. Ошентип биз жасаган эң биринчи нерсе цианобактериялар көп байырлаган жерлерге, ысык булактарга, туздуу көлдөргө же шор каптаган жерлерге баруу. Биз ал жактан үлгүлөрдү алып, андан соң лабораториялык шарттарда үлгүлөрдөн таза заттарды бөлүп чыгабыз. When we prepare the smear from solid media, it needs some physiological solutions. Кийинки кадам мазокту даярдоо. Мен алгач шаймандарымды стерилдеп, андан кийин гана ишке киришем. Эгерде биз мазокту катуу чөйрөдөн даярдасак, анда ал үчүн физиологиялык эритмелер жана эриткичтер керек. And open, sterilize, and take some piece of sample. Ал эми мазок суюк чөйрөдөн алынган болсо, анда баары кыйла эле жөнөкөй. Мен үлгүнү алып, аны айнекке жайгаштырам. Кайра стерилдеп, кылдаттык менен жаап коем. Close our sample covering.
Алынган мазокту андан ары кандай микроорганизмдер бар экенин аныктоо максатында микроскоптун астында изилдешет. Антибиотиктердин, грибокко каршы каражаттардын же ультра кызгылт нурдануунун жардамы менен изилдөөчүлөр цианобактерияларды башка микроорганизмдерден бөлүп чыгышат. Толук тазаланган цианобактерияларды алгандан кийин окумуштуулар суутек өндүрүү үчүн эң мыкты шарттарды изилдөө менен өз эксперименттерин башташат. The main important results that we obtain some special. Биздин башкы жетишкендигибиз Анабена variabilis өзгөчө штамын алуубуз болду. The hydrogen in Көп санда өндүрүлгөндүктөн биздин жыйынтык мурда башка өлкөлөрдө алынгандарга атаандар шалат. are obtained before in foreign countries. This Anabena variabilis is filamentous cyanobacteria that are contained from vegetative cells. Анабела variabilis бул гетероцисталар деп аталган вегетативдик клеткалардан жана атайын клеткалардан турган нитевиттүү цианобактерия. Spore, yeah, this is also like a living cell, but this heterocytic cells is very important. Гетероцисталар маанилүү ферменттерди калың клетка дубалы аркылуу кычкылтектин терисинен коргойт. Ошондуктан ферменттер активдүү бойдон калышат. Is protect the cell from oxygen. So it's like naturally create some anaerobic conditions for this bacteria. Ошондой шарттар бактерияларга суутекти натыйжалуу өндүрүүгө мүмкүндүк берип, гетероцисталарды изилдөөнүн маанилүү бөлүгүнө айланат. Биз Анабена variabilis штамын Кызыл Орда областындагы Күрүч талааларынан алынган үлгүлөрдөн бөлүп чыктык. During the working with this species, we indicate that this Anabena variabilis. Лабораторияда биз ошол штамдагы суутек өндүрүшүнүн деңгээли биз изилдеген башка микроорганизмдерге караганда кыйла жогору экенин аныктай алдык. It was very high comparing with other cultures. Ал штамга патент алдык. For utility model of Anabena variabilis. Ал ачылышты Казакстанга бекитип берет. Kazakhstan and in future. Келечекте ал штам суутекти өнөр жайлык өндүрүү үчүн колдонулушу ыктымал. Obtaining of hydrogen in the large scale productions. Алматыдагы лаборатория цианобактерияларды колдонуу менен суутек алуу технологиясын иштеп чыгууну баштаган Казакстандагы алгачкы лаборатория болгон. Суутек энергетикасына байланышкан багыт Казакстан үчүн такыр жаңы горизонтторду ачып берет. Ушул сындуу изилдөөлөр чет өлкөлөрдө да активдүү өнүгүп келе жатат. Казакстандык окумуштуулар дүйнөлүк алдыңкы илимий борборлор менен тыгыз кызматташтыкты түзө алышкан. Алар өздөрүнө баалуу тажрыйбаларды алып, өздөрү жетишкен натыйжалар менен да бөлүшүп турушат. Анабена variabilis штамынын ачылышы тармакта 50 жылдай иштеп келе жаткан АКШдагы Теннесси мамлекеттик университетинин профессору Барри Бюсту өзгөчө кызыктырып калган. Жакында эле ал аталган темада мындан аркы биргелешкен иштөө демилгесин көтөргөн. Tokyo Science University and the Algatech Center in Czech Republic. Токио илимий университети жана Чехиянын Алгатех борбору ушул изилдөөгө эл аралык келечекте таңлашууда. Долбоор эки глобалдык чакырыктан улам чоң мааниге ээ. Challenges. First one is need a new alternative energy sources, and the second one. Биринчиси энергиянын жаңы альтернативдүү булактарын изилдөө зарылчылдыгы. Экинчиси казылып алынган отундарды колдонуудан улам келип чыккан экологиялык зыянды азайтуу. Биосуутек өндүрүүгө багытталган ушул долбоор экологиялык жактан таза организмдер, цианобактериялар колдонулгандыгынан улам өзгөчө мааниге ээ. Which is capable to photosynthesis process. We know photosynthesis is the. Цианобактериялар алар фотосинтезге жөндөмдүү болушкан уникалдуу микроорганизмдер. The carbon fixation from the environment and the releasing of the oxygen to the environment. It's innovative. Ал процесс көмүртектин абага ыргылышын, көмүртекти айлана чөйрөдөн бөлүп алууда жана атмосферага кычкылтекти бөлүп чыгууда маанилүү роль ойнойт.
practical applications in bioenergy production. When I'm thinking about the future of my project, the first thing that is Долбоорумдун келечеги тууралуу ойлонгондо мени эң оболу тынчсыздандырган нерсе азыркы этапта суутекти кеңири чыгарууну жолго коюу мүмкүн эместиги болууда. Ал дагы бир катар көйгөйлөр менен байланыштуу. that are lead to this problem. Yeah. So first problem is related to the not relations like absence. Алардын биринчиси илимий ар кайсы тармактардагы окумуштуулар ортосундагы кызматташтыктын жоктугу. Should work on this direction, like biotechnologies. Аталган маселе үстүндө биз биотехнологдор гана эмес, физиктер, химиктер, башка тармактын адистери да иштеши керек. And together, like it will be more. Биргелешкен аракет менен ири өндүрүш маселесин чечүү оңой болот. Суутектеген газ бирок аны чогултуу жана сактоо үчүн атайын жабдуулар жана жайгашуучу жер талап кылынат. Help us to collect this gas and save in some special spaces. And the second one, the problem. Экинчи көйгөй эгерде биз ачык же жабык фотобиореакторлор сыяктуу чоң жабдууларга цианобактерияларды өстүргүбүз келгенде келип чыгууда. Open photobioreactors because during Ачык системаларда микроорганизмдер тез эле булганып калышы мүмкүн. Ал болсо алардын натыйжалуулугун төмөндөтөт. yeah. So some methods that can help. Ошондуктан ачык сыяктуу эле жабык түтүктүү фотобиореакторлордо тазалыкты сактай турган ыкмаларды иштеп чыгуу маанилүү. Photobioreactors, it is very important to create these methods. From the young years, I remember how I like to work as a scientist. Бала кезимде окумуштуунун эмгегине окшош иштерди жасаганды жакшы көрчүмүн. We always work together, for example. Менин курбу кызым бар эле. Аны менен мен балдар аянтчасында окумуштуу болуп ойночумун. We like to play like in laboratory. We image like we are in laboratory and prepare different kind of smears from the soils. Ошол эле учурда башка кыздар куурчак менен ойношчу. Биз өзүбүздү лабораторияда жүргөндөй элестетчүбүз. Топурактан, өсүмдүктүн жалбырактарынан же чөптөрдөн үлгүлөрдү даярдачубуз. And it was very, very interesting. And nowadays I am a biotechnologist, and my friend she's Айрым учурда өзүбүздү бир нерсени табууга же ачууга аракет кылып жаткан детективдер катары элестетчүбүз. Ал абдан кызыктуу болчу. Бүгүн болсо мен биотехнологмун. Ал эми курбу кызым болсо медициналык биолог болуп эмгектенет. Байкушкарова is the first people who is developed the extracorporeal fertilizing in the Kazakhstan. Yeah. So. 8 классымда Салтанат Байкошкараева тууралуу теле берүүнү көргөнүм жакшы эсимде. This TV program, she told that she graduated from medical biology. Ал Казакстанда экстракорпоралдык уруктандыруу ыкмасын биринчи жолу киргизген адам болгон. That after ending my secondary school, I will go for a bachelor degree. I have realized that Ошондо мен дагы илимдин бир бөлүгү болгум келгенин түшүнгөм. problems, and I also want to be part of this science. Ардак Какимова үчүн биология жөн гана кесип эмес, жашоосунун бир бөлүгүнө айланган. Ал биология илимдери багыты боюнча магистр даражасын алып, кийин биотехнология боюнча докторлугун жактаган. Бүгүнкү күндө Ардак окумуштуунун, жубайдын жана эненин ролун ийгиликтүү аткарып келет. Анын үй бүлө мүчөлөрү ар дайым жардам берүүгө даяр турушат. Демек окумуштуу өзүн толугу менен изилдөөгө арнап, эл аралык конференцияларга катышууга мүмкүнчүлүк алган. Анын аткарган сүйүктүү иштеринин бири жөө сейилдөө. Ал күч кубатын калыбына келтирүүгө жана жаңы ачылыштарды ишке ашырууга шыктандырат. Доктор Какимова эгерде өзөгүндө өз ишине болгон сүйүү жана жакындарынын колдоосу турса, илим, үй бүлөсү жана жеке кызыгартуулары бири-бирин ийкемдүү толуктай алат деп ишенет. I didn't have even a small thoughts about. Менде илимди таштап кетүү деген кичинекей дагы ой жаралган эмес. Мен өзүмдү ишке ашыра алгандай жана өз ордумдагыдай сезип жатам. Making different
Лабораторияда иштеп, ар кандай эксперименттерди жүргүзүп жаткан учурларда окумуштууда эки сапат өжөрлүк жана ыкташуу болушу керек экендигин түшүндүм. Two features are very important for scientists, I think. Why persistent? Because sometimes we did. Эмне үчүн өжөрлүк? Анткени дайым эле биринчи аракет кылуудан натыйжалар келип чыга бербейт. Жолуңда ийгиликсиздиктер дагы кездешиши ыктымал. Shouldn't stop us. Бирок ал дагы сага тоскоолдук болуп токтотпошу керек. Кайрадан аракет кылып, алдыга кадам таштоону уланта берүү маанилүү. Adaptability to different conditions or to different changes. Эмне үчүн ыкташуу? Анткени илимий иште баары тездик менен өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы, иш протоколдору же эксперименттердин бүтүндөй курсу өзгөрөт. Окумушту мына ошондой өзгөрүүлөргө ыкташа алууну билиши керек. Ыкташуу жаңы шарттарга көнүп гана тем болбостон, лабораториядагы кесиптештер менен мамилени түзүү зарылчылдыгы келип чыккан башка өлкөлөргө тажрыйбалык такшалууга жана сапарларга барганда дагы маанилүү болот. To create some good relationships with other laboratory members. Өзүнүн изилдөөлөрүнүн алкагында доктор Какимова Казакстанда калдыксыз системаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн көрөт. Анда цианобактериялар бир эле учурда бир нече маанилүү функцияларды аткара алат. Ар кыл көлөмдөрдөгү саркынды суулар цианобактерияларды өстүрүү үчүн ачык чөйрөсүнө айланат. Микроорганизмдер өөрчүп, көбөйүп жатып, алар сууларды тазалашат. Бир процессте эки маанилүү натыйжа: таза суу жана таза энергия. Цианобактериялар, алар уникалдуу жөндөмдүүлүккө ээ болгондуктан жер бетиндеги эң байыркы организмдердин бири. Мисалга алсак, алар плюс 65 градус Цельсийге чейинки температурада жашай алышат жана жогорку басымдарга да туруштук бере алышат. Ошол касиеттер аларды биотехнологияда, медицинада жана биоэнергетикада да колдонуу үчүн абдан келечектүү кылат. The topic of your research have many advantages under the other methods. Ардак Какимованын изилдөөлөрү башка ыкмалар алдында бир катар маанилүү артыкчылыктарга ээ. For example, the wastewater. Биринчиден, ал калыбына келтирүүчү процесс. Анда биосуутекти өндүрүү үчүн саркынды сууларды колдонууга болот. So there are no Экинчиден, ыкма экологиялык жактан таза. Ал салттуу отун өндүрүүдө орун алгандай курчап турган чөйрөнү химиялык калдыктар менен булгабайт. For example, in production of fuel, of traditional fuel. Доктор Какимова 32 жаш курагында эң көп таркатылган илимий журналдарда ондон ашык макалаларды жарыялаган. Илимий ишинен тышкары ардак университеттерде биотехнология жана микробиология тармагындагы билими менен бөлүшүп, сабактарды берет. Ал ошондой эле студенттер арасында Алматы шаарынын жаратылышын сактоого багытталган экологиялык долбоорун да уюштуруп турат. From the early autumn to the late spring, we like to go. Эрте күздөн тартып кеч жазга чейин тоого чыкканды жакшы көрөбүз. Алгач албетте пикникке барабыз. Убакытты чогуу өткөрөбүз. Some special time for us, yeah. And after that, during the in back side when we return home, we collect. Ал эми кайтып келе жатканда желим бөтөлкөлөрдү жана таштандыларды жыйнай кетебиз. Андан соң бөтөлкөлөрдү кайра иштетүү үчүн атайын чогултуучу жайларга алып барып тапшырабыз. These bottles, this kind of. Мына ошондой иш-чаралар студенттердин экологиялык жана коомдук иштерге активдүү катышуусуна көмөктөшөт. Social activities. Биоотундар казылып алынган отундун ар кандай түрлөрүнө татыктуу альтернатива боло турган келечек. Ал зыяндуу заттардан эркин болгон калдыктарсыз таза чөйрө. Андай дүйнөдө энергия калыбына келтирүүчү булактардан келип түшөт. Ал эми технологиялар табият менен ширилиште иш алып барышат. Ал курчап турган чөйрөнүн булганышын олуттуу түрдө азайтып, жаратылыш ресурстарынын келечек муундары үчүн сактап алган келечек. Ардак Какимова Казакстан илиминин жүзү. Анын биоотунду өндүрүү үчүн суутек алуу жагындагы изилдөөлөрү экологиялык таза жана туруктуу чечимдерге жол ачып берет.